Кыргызстан ушул биздин борбордук Азиялар мамлекетинин арасында рак оору боюнча биринчи орунда алат экен да. Күнүнө 15 адам ооруйт экен. Күнүнө диагноз чыгат экен да. Бул эми Настаткомдун бергени боюнча официалдуу. А неофициалдуу мен ойлойм дагы бир ошончо эле болот да. Бирок өкүнүчтүүсү, анан кызыктуусу кийинкисинде да. Жарандар эми барат, онкология барат. Тилекке каршы биздин бая заманбап оборудованиянын жоктугуна байланыштуу диагноз кээде мындай туура эмес коюлуп калат да. Айрым көпчүлүк учурларда. Сразу эле кесебиз дейт биздечи. Сразу эле кесебиз дейт. Кескенден кийин лотерея же аман калат, же каза болот. Бизге бир эле мисал алып келтирип кетейин, сиз да жакшы тааныйсыз, бир экс-депутат бир досум апасы ооруп калып, онкологияда диагноз койду, кесиш керек деди. Ал эми кой деп Турцияга алып барып көрөйүн деди, Турцияга алып барды, Турцияга алып барса эч кандай кескенин кереги жок. Дары-дармектерди жазып берип койду. 2 айда, 3 айда айыгып кетти. Эми ал акчасы бар экен. Акчасы жок канчалаган биздин жарандарыбыз, мына бая статистика айткандай, күнүнө 15тен ооруп атканда элестетиңиз. Диагноздун туура эмес же өз убагында койбогондугу биринчилерден ал биздин современный оборудование жоктугунан да.